Уят болуп каласыңар, тынч болгула. Садыр Жапаров Кемпир-Абад боюнча билдирүү жасады. Өлкө башы Садыр Жапаров Кемпир-Абад суу сактагычы боюнча социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирүү жасады. Президент өз билдирүүсүндө талаш болгон жерлердин 99% Кыргызстанга өткөнүн билдирди. Чындык эшикке чыкканча калп дүйнөнү эки жолу айланып келет. Урматтуу кыргызстандыктар, бул кайрылууну жасаганга аргасыз болуп турам. Кечээ күнү өзгөнгө барып эл менен жабык эшик артында сүйлөшүп, Өзбекстан менен Кыргызстан ортосундагы чек-араны такташуу маселесин адамча түшүндүрүп бердим. Биз залга батпай калдык деген 300 кишини экинчи этап менен залга киргизип, дээрлик бир күн эртең менки саат 10дон баштап, кечки саат 17:00 чейин 7 саат бою так документтер, илгерки келишимдер менен түшүндүрүп бердик. Эмне үчүн жабык эшик артында карап жатканыбызды дагы адамча түшүндүрүп бердик. Кудай буйрса, жакын арада келишимге кол коюлуп, парламенттен өтүп, келишим бузулгус болуп бекигенден кийин кайсы жерлер бизге өткөндүгү ачыкка чыгат. Жалпы эл чыдап күтө тургула. Негизинен талаш жерлер дээрлик 99% биз тарапка өттү. Кемпир-Абадты буга чейин толук Өзбекстан тарап көзөмөлдөп келсе, эми мындан ары 50% үлүштөгү биргелешкен ишкана түзүп, плотинаны чогуу башкарабыз деген келишимге келдик. Суунун деңгээлин 908 горизонттон 900 горизонтко түшүрдүк. Ошондо көлдүн жээгинен 1246 гектар жер бошоп бизге өтүп жатат. Ал жерде ошол жерде жашаган элибиз түбөлүк айыл чарба багытына колдонушат. Калган чек ара жерлери боюнча мен жогоруда айткандай кийин угасыздар. Сүйүүнү кубаныч менен кабыл аласыздар. Бизге рахмат айткандан башка эч бир доомат тарта албайсыздар. Биз 1 сантиметр жер берген жокпуз, тескерисинче алдык. 100 жылдан кийин дагы биздин эмгек, биздин чечим ак жана Кыргыз мамлекетинин кызыкчылык үчүн болгон тарых тастыктап берет. Биз каркыра 4 көчөнү берген чыккынчылардан эмеспиз. Ошондуктан Кемпир-Абадтын тегерегине чыгып алып бузукулук кылып жаткандарга катуу эскертем. Эсиңер барда этеңерди жыйгыла. Тартип сакчыларына буйрук берем. Элди козутабыз деп бузукулук кылып жаткандарга мыйзам чегинде катуу чараларды көргүлө. Эркелегендин дагы чеги болот. Чектен ашып кетишти. Залга батпай калдык, биз түшүнбөй калдык, маалыматыбыз жок деп жалган сүйлөп, боз үй тегип жаткандар өзгөн акимчилигине келгиле. Күнү түнү дебей ар бир жараныбызга документтер менен баарын көрсөтүп, түшүнүгү жок болсо дагы мээлерине коюп түшүндүрүп беребиз. Кечеги жыйында аягында добушка салганымда адамча түшүнгөндөр колдоп беришти. Добушка койгондо залдын баары макул, 8 киши каршы болду. Албетте, каршы болгондор кимдер экенин, эмне максатты көздөп жаткандарын жакшы билебиз. Андай арам ойлуу максатыңардан кайткыла. Бийлик башына келип, 30 жылдан бери ашкере эркелеп жүрүп, мамлекетибизди жок кылып же толук көз каранды мамлекетке айлантып ала жаздаганыбызды көрдүм. Андайга жол бербейбиз. Жакын арада баары бүтөт, ачыкка чыгат. Ошондо чек ара маселеси 99% биздин пайдабызга чечилгенин билип, өзүңөр эле эл алдында уят болуп каласыңар туугандарым. Тынч болгула деп жазды Садыр Жапаров. Маалымат булагы Супер KG. Элдин кызыкчылыгына караш керек. Бирок элдин кызыкчылыгынан мамлекеттин кызыкчылыгы жогору туруш керек. Бирок эл билишке болсо туралы маалымат болсо, киргиле. Эл болсо, ана мамлекет болсо, киргиле. Кыргызстандын конституциясына биринчи булак бул эл болуп турат. Ана кирип баштаган эл жок. 3-4 жолу мен силерден сураныч элетинди айттым. Мен дагы өзгөндүкмүн. Кирип ошо маселеңерди кирип айткыла. Мына президент алдыңарга келип атат, туугандар. Сиз дагы чыгып айтпайт болсоңуз. Жок, мамлекеттик органдын жетекчилери келип атат. Ичкерде отуруп алганы, баягы бекинип отуруп алгандай болуп калып атат да. Мен айтып коеюн дагы бир жолу. Азыр эле айттым. Бул маселе. Мамлекет өзү чечет. Мен жеке пикиримди мен айта албаймын. Неге айта албайсыз? Так, урматтуу эл журт, мен ушул райондун акимимин. Азыр кирбей калгандар киргиле. Кирбей калгандар киргиле. Телевидение түшүндүрүштөрүн жүргүзөт. Видео мүмкүнбү? Пресаны мүмкүнбү? Эл киргенмен. Жок, киргиле. Кирбей калгандар кирбейсиздерби? Кайын келип атса ажабыз. Кирип бербейсиздерби кирбегенде? Пресага уруксатпы киргенге? Урматтуу эл журт, сыйлайлчы көрөбүздөр. Кирип бериңиздер, кирбегендер кирип бериңиздер. Президентибиз Садыр Жапаров Кемпир-Абад маселеси боюнча Өзгөн Ош областынын Өзгөн районуна барып эл менен жолугушуу жасады. Ошол жолугушууда залга адамдарды киргиле десе, ал жерде провокаторлор, бузуклар, атайын каржыланган, атайын даярдалган экени айдан ачык белгилүү болду. Эмнеге дей турган болсок, Адахан Мадумаров, Исхак Масалиев экөө келип, Мадумаров тролль компаниясы менен, фейк компаниясы менен, бот командасы менен учурашып туруп,
Андан кийин айтты. Силер ушул жерде туруп, президентибиз Садыр Жапаровду эшикке чыксын деп талап кылгыла деди. Садыр Жапаровдун эшикке чыгышын талап кылып ушул жерде тургула деди. Алар айтты, хоп, сиз айткандай болот, шеф деп. Сагызган, жер саткыч, адахан, акмактын айтканын аткарып, приказдарын эки кылбай жүрүштү. Адаханчылар интервью бергенде нааразы, Кемпироват кетип калды, бул минтип калды деп. Ушу адаханчылар жерди ушунчалык сүйөт экенсиңер, жер дегенде ушунчалык күйөт экенсиңер. Бир эле Кемпироват эмес, Кыргызстандын бардык булуң бурчундагы жерлердин бардыгы биздин жете атабыздын, биздин Манас бабабыздын жана Кыргызстандын ар бир атуулдун жери экенин билишибиз керек. Хорошо, ошончолук эле жерге күйөт экенсиңер, ушунчалык эле действительно жерге сүйөт экенсиңер. Мадумаров 275 метрди Тажикстанга карматып жөнөткөн кезде, ошол протоколго кол койгон кезде, эмне үчүн ошол жакка барып күйүп өрттөнгөн эмессиңер? Же азыркы убакта ошол жердин кайтарып алышын эмне үчүн талап кылган эмессиңер Мадумаровдон? Ар дайым айтып жүргөндөй эле, Токмоктун тушу 500 метр, азыркы убакта бул жак бир канча гектар жер кетип калган. Мына. Адан кийин Каркыра 620 гектар. Мадумаровдун колу менен кетпеди эле ушулар. Мадумаровдун тролль компаниясы мени гана жаман көрүп отура бербей, Мадумаровдон ушул жерди кайын журту Казакстандан кайтарып алсын деп, жана кошуна Тажикстан өлкөсүнөн кайтарып алсын деп Мадумаровдон талап кылбайсыңарбы? Таластагы Маймак 7 гектар жер, Таластагы 5000 гектар жер Көксай, жана башка анклав болгон 50 гектар эс алуучу борборлор жана пансионаттар кетип калды эле. Жана Радуга Весттер ушунун айынан кетти эле. Эми Мадумаров болгон провокация кылып, провокаторлордун баарын чогултуп, ажаташты дагы деле улантууда. Баткенден келген адам бакылдап сүйлөп атат, ошонун айылдашы жазып атат комментарий. Сен элдин атынан сүйлөө, сен өзгөнүн атынан сүйлөө, сенин жериң Баткен, өзгөндө бок жеп жүрөсүңбү деп атат. Мына факты далил болуш үчүн комментарийлердин полный бүттүгүн Facebook тармагына жайгаштырып койдум. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, провокацияга баарыңар алдырбагыла. Бийликти басып алабыз, бийликти алып алабыз деген күчтөр 5-6 күч бар. Алар кимдер? Кече бийликте жүрүп, бийликке жетпей калгандар. Бийликти өмүр бою эңсеп келе аткандар, элдин башын манипуляция кылып туруп алдап келе аткан адамдар. Мадумаров Кемпироват маселеси боюнча жетип барып, троллдоруна команда берип, президенттин эшикке чыккан талап кылгыла деп. Тролль компаниясы.